Манас шаарында ушул тапта 1 литр дизель майы 80 сом 40 тыйын. АИ 95 үлгүсүндөгү бензин 79 сом 90 тыйын. АИ 92 үлгүсүндөгү бензин болсо 73 сомдон 74 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Айдоочулар мындай баа элдин капчыгына оор келип жаткандыгын айтып, мамлекет кандайдыр бир чара көрөбү деп суроо салып жатышат. Бас кичине кымбатыраак да. Шпалар эми кичине ал. Арабай көпүргө жүрүш керек. Айла жок, иштешибиз керек, куюп атабыз да. Кымбаттап туруп российский неме кымбаттап. Канча кошуп тур? Билбейм, 80ге жетпейт эле, 80 болуп калып. Конечно, кымбаттап атат. Эми арзаны жакшы болот да. Бензин кымбатташы бардыгына таасир этет. Кымбаттап атат. Ушу бензинге эми карайт экенде бардык нерсе. Бензин көтөрүлгөн сайын продукция көтөрүлөт экен. Башка нерсе жол кирелер көтөрүлөт. Шуну кичине көзөмөлдөп койгондо жакшы болот эле. Биз мамлекеттен суранат элек шуну. Көзөмөлдөп кичине баасын ыңгайлаштырып берсе элге жакшы болот. 76 сомдон койдум 92 евро. Эми бул 4 литр 5 литр бензин кирет. Кайра да азыраак жүрүлөт деп коебуз да. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын маалыматына ылайык, күйүүчү майга жасалма баа коюу фактылары катталган эмес. Бирок мекеме баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол берилбеш үчүн тынымсыз мониторинг жүргүзүп жатканын белгиледи. Маалыматка караганда, Манас шаарында акыркы 1 ай ичинде күйүүчү майдын баасы орточо 4 сомго жогорулаган. Азыркы учурда бул күйүүчү майлар бул элге күнүмдүк керектелүүчү катарында азыр турук эмес товарга келет. Азыркы 1 айдын ичинде айта кетсек, ар бир жумада 50 тыйындан 80 тыйындан көтөрүлүп, жалпысынан айтканда сентябрь айында 4 сомго жогорулады. Жумасына бир жолу була көзөмөлдөп турат буларды. Эгерде атаандашуу орун алса, жол болсо баанын үзүлгүлтүксүз жогорулап, тездөөсү көбөйгөн болсо биз жогору жака сунуштама беребиз. Баанын жогорулаш өсүшү боюнча. Экономисттердин айтымында күйүүчү майдын баасынын өсүшү өлкөдөгү жалпы инфляцияга түздөн түз таасир этет. Себеби күйүүчү май бардык тармактарга тиешелүү болгондуктан анын кымбатташы азык-түлүк жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасында да чагылат. Бийликтин тиешеси жок. Биз почти 95% көз карандыбыз мунай затка. Себеби 93% мунай затты биз Россия Федерациясынан алабыз. Алар өздөрүнүн келишим боюнча жеткирип берип атат, бирок жогорулаган баада. Бензиндин жогорулашы бизде эле эмес, кошуна өлкөлөрдө деле сезилүүдө. Бул бензиндин кымбатташы бир эле бензинге таасир этпейт. Себеби Кыргызстанда жанагы транспорттун эң өнүккөн түрү эле бул автотранспорт да. Ушул как раз ушул мунай зат менен иштейт. Бул биздин рыноктагы башка товарлардын дагы кымбаттоосуна алып келет. Кыргызстандагы күйүүчү майдын 90% Россиядан импорттолот. Акыркы мезгилде бул өлкөнүн мунай кайра иштетүүчү заводдору Украинанын дрон чабуулдарына кабылып, учурда айрымдары ишин токтоткон. Ушул себептен улам бензинге болгон баа жогорулап жатат. Биздин негизги болуп баягы күйүүчү майды алып келүүчү мамлекет Россия Федерациясы болуп эсептелет. Дээрлик көпчүлүк 90%га чейин ошол Россия Федерациясынан тартылып келет Кыргызстанга. Бүгүнкү күндө ошо Россия Федерациясында кырдаал абдан чада кооптуу болуп атат да. Анткени өзүңүздөр байкап атасыңар, мына массалык маалымат каражаттарынын деле байма-бай чыгып атат. Акыркы 2 айдын ичинде ал жердеги нефти кайра иштетүүчү заводдор Украина тарабынан дрон атакага кабыл болуп, бүгүнкү күндө бир нече завод иштебей турат да. Ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын 20дан ашык өзүнүн субъекттеринде күйүүчү майга тартыштык байкалып атат да. Көрүп атсаңыздар эле интернетте эле жүрүп атат. Бир унага 10 литрден 20 литрден баягы чектөө киргизилип, ошондой болуп тартыштык болуп атат. Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президентинин айтымында, күйүүчү майды камсыздоо максатында Казакстан мамлекети менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бирок аталган өлкөнүн мунай кайра иштетүүчү заводдорунда учурда оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу Кыргызстанга канча көлөмдө күйүүчү май бере алары боюнча так маалымат азырынча айтылган эмес. Ошол эле учурда башка өлкөлөр менен да сүйлөшүүлөр улантылып жаткандыгы белгиленди. Казакстандачы бүгүнкү күндө мындай болуп атат, ал жерде 3 заводу бар. Ар бир заводунун көлөмү баягы ички керектөөсүнүн 30-35%-ын түзөт да.
биринчи октябрдан Атыраудагы бир дагы ири заводу ремонтко турду, пландык ремонтко. Ошондуктан ал ноябрь айына чейин ремонтто болот да, бир ай. Анан Казакстан тарабынан биз эми баягы өзүбүздүн баягы маалымат айтып атабыз да, биздин компаниялар ал менен сүйлөшсө, алар деле айтып атат, ноябрь айына чейин биз силерге берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Казакстан деле. Казакстан айтып атат, биздин бир ири заводубуз бүгүнкү күндө ремонтто турат. Ал ишке кирип, толук өзүнүн өндүрүш кубаттуулугуна чыкканда гана биз силерге айта алабыз кайсы көлөмдө, кандай үлгүдөгү мунай затты бере алабыз депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө алар менен да биздин компаниялар бүгүнкү күндө айтып кетсек, Казакстан, Азербайджан, Иран, андан тышкары Кытай, анау Эмираттар менен деле, Европа мамлекеттери менен деле бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Орусиянын базарындагы баанын өсүшү, андан мунай продуктыларын импорттогон Борбор Азиянын айрым мамлекеттерине, анын ичинде Кыргызстанга да таасирин тийгизүүдө. Өлкөдө жай айларынан бери бензин жана дизель отунунун наркы туруктуу түрдө жогорулап келет. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда бул тармактагы жылдык керектүү орточо 1,6 миллион тоннаны түзөт. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.